Мен шайланып келген 23 округ, бул 1-Май районуна караштуу Балбан Таймаш конушунун жашоочулары кайрылып жатышат. Профсоюзный жана Ак Бейил көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан жер тилкеси баштапкы планда балдар аянтчасы жана коомдук эс алуу жайы катары пайдалануу үчүн бөлүнгөн. То есть соц участок да, соц объектке. Бирок бүгүнкү күндө бул улам сатылып келе жатат. Кайра артка кайтырып, прокуратура жакшы иштеп, элге кайрып берсек, кайрадан ошол жакта бирөө башаламан, эми билбейм кандай себеп менен ээлеп алыптыр да, мен кайрылат элем, прокуратура көзөмөлгө алыңыздарчы, туура эмес болуп атат деп. Андан тышкары 1-Май районундагы Аскаташ конушунун тургундары кайрылып жатышат. Бул конушта 1989 жылдан бери 257 түтүн жашап келет. Алардын ичинен 80 түтүн ар кандай себептерден улам турак жайларына кызыл китеп алуу маселесин чечип келе албай жатышат. Бул маселенин көпчүлүгүн чечип бердик. Өкмөттөн, мэрия тарабынан, акимчилик тарабынан жардам болду. Анан 2025 жылы мэриянын өкүлдөрү тарабынан тургундарга эскертүү берилген. Анда белгиленгендей, үйлөр кызыл сызыкка кирип кетти. Ошондой эле үйлөрдүн номерлери туура эмес, катталып калды деп, техническая накладка деп коет да, ошентип болуп калыптыр. Эми жылдын аягында ген планды кароо учурунда, бул 2025 жылдын аягы жөнүндө сөз болуп атат, конуштагы үйлөрдүн жарымы мыйзамдаштырылып, калган жарымы талаштуу участоктор катары эсептелип калды. Ошондо архитектура бөлүмү мыйзамдаштыруу мөөнөтүн 2026 жылдын 1-мартка чейин белгилеп коюшуптур. Ошол убакытты өкмөт тарабынан узартып бериңиздерчи деп эл аябай кайрылып сурап жатат. Мен өкмөт өкүлдөрүнө суранат элем, ушул аягына биротоло легализациянын маселесин аягына чыгарып бериңиздерчи деп. Рахмат.